Орусияда жол тескөөчүгө пара берүүгө аракет кылган кыргызстандык 1 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Орусиядагы Самара-Оренбург унаа жолунда жол тескөөчүлөр кыргыз жараны айдап бара жаткан оор жүк ташуучу унааны токтотушкан. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Оренбург облусу боюнча башкармалыгынын сайтында маалымдалды. Кыргыз жаранын жол эрежесин бузганы үчүн инспекторго 1000 рубль берүүгө аракет кылган. Жол кайгылуу кызматынын инспектору акчаны алуудан баш тартып, тергөө тобун чакырган. Бул факты боюнча майда пара берүүгө аракет кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Санкцияда 1 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Маалымат булагы Сереп Кейжи. Садыр Жапаров Дубайга жөнөп кетти. Делегациянын тизмеси. Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 февралда иш сапары менен Бириккен Араб Эмираттарына жөнөп кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Дубай шаарында өтө турган дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышат. Андан тышкары Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттын жетекчилиги жана ал жактагы компаниялардын өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулайт. Кыргызстан расмий делегациясынын курамы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, Кыргызстандан Бириккен Араб Эмираттындагы элчиси Абдилатиф Жумабаев, президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысы Алмаз Исанов, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, санариптер өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева. Маалымат булагы репортер Кейжи. Чолпон Атанын мурдагы мэри камакка алынды. Кызматтык абалына кыянаттык менен пайдаланган. Чолпон Ата шаарынын экс-мэри камалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Мамлекеттик түзүмдөрдөгү уюшкан кылмыштуу топтун лидери менен кызмат адамдарынын байланышы такталып, уюшкан кылмыштуу топтун лидери маркум Камчы Асанбекке Чолпон Ата шаарындагы 10 миллион сомдон ашык жер тилкесин берүүгө тиешеси бар. Чолпон Ата шаарынын экс-мэри ИБШ тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Аталган жарандын үйүнүн тинтүү учурунда мыйзамсыз сакталган ок атуучу ок дарлары да табылган. Соттун чечими менен Чолпон Ата шаарынын экс-мэри 1 айга камакка алынды. Белгилей кетсек, ушундай эле кылмыш ишинин алкагында Ысык Көл облусунун Ысык Көл району боюнча кадастр мамлекеттик ишканасынын филиалынын адиси кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Долондо электромобиль жүктөп келе жатып кулаган трал айдоочу кыргызстандыктарга кайрылды. Долон ашуусунда электромобиль Ата-энеңизге эң кымбат белекти Ай Жылдыз Умра компаниясы аркылуу бериңиз. Эң мыкты кызмат, сапаттуу тейлөө, эң арзан баада. Умра ибадаты кедейликтен куткарат жана күнөөлөрдөн арылтат. Умра сапарын уюштурууда кызматта тажрыйбалуу умра жетекчи Санжарбек Жаланов, мээнеткеч устаза Өктөм Абдувалиева жана башка эл тааны элек, бирок эмгеги чоң илимдүү устаздар болот. Мекке жана Медина шаарын айлантып, 2 күндүк зыярат сабактар. Аль-Харам мечитине жакын жайгашкан мейманканалар. Ага кошумча 1 күндүк Кызыл деңизге болгон саякат уюштурулган. Телефондор 0773 69 18 77, 0501 68 81 18. Кайрылды. Долон ашуусунда электромобиль жүктөп келе жатып, кырсыкка кабылган Бактыбек Дүйшналиев суперкейжи порталы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылды. Айтымында ал Кытайдан болжол менен баасы 30-35 миң доллар болгон 6 унаа жүктөп келе жаткан. Долон ашуусунун баш жагына келгенде тайгактан унаасы тартпай калып, артка кетип, оодарылып кулаган. Буга чейин Кытайга каттап эле жүрчүмүн. 1989 жылдан бери жүк ташуучу унаа айдайм. Тажрыйбам бар, ошол күнү Кытайдан 6 унаа жүктөп келе жаткам. Ашуунун башына келгенде тайгак жерден унаам тартпай калып, артка кетти. Ручникти тартсам дагы болгон жок. Ушул жыгылган трал менен 1-каттамга баргам. Мурдагы унаалар менен каттап эле жүргөм. Жүктөп келе жатканда унаалардын баасын деле толук билбейт экенмин. Болжол менен 30-35 миң доллар деп жатышат. Азыр ал унаалардын ээлери деле унчук элек. Ал жак чечиле элек. Тралдын ээси деле азырынча унчук элек. Эм кыргыз эл менен кичине болсо дагы жардам сурайм, жүктөп келе жаткан унааларды ордуна коюш керек болуп жатат. Азыр өзүбүз эле бир аз бөлүшкөндө жардам берип жатышат. Аларга жардам берейин деп жаткандарга дагы Аллах Таала ыраазы болсун. 50-100 сомдон болсо дагы жардам беришиңерди суранам, деди Бактыбек Дүйшналиев. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер Optima Visa, Элкарт, Мбанк, Сбербанк, Оденьги. Белгилей кетсек, 9 февраль күнү Долон ашуусунда электромобиль жүктөп келе жаткан трал кулаган. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Мен ушу 9 күнү Бишкек Торгарт жолунан Долон ашуусунан кырсыктап алдым. Ушу кыргыз эли менен
анча мынча болсо дагы жардам сурайм. Şu üstünde 6 машина жүктөп келаткан, ошо 6 машинени эптеп тургузганга жардам берип коюңуздар. Кыргыз элин ушу силерден суранам. Машинаны айдоочу болчумун деп айтып Машиненин айдоочусу ушу машинени айдап келаткан. Бул машинени дагы аренда алып иштетип аткам. Айдап келаткан ушуну. 100 сом, 50 сом болсо дагы жардам бериңерди суранам. Кыргыз элим көп түкүрсө көл болот дейт, жардам берип коюңуздар. Тилекмат Куренов анын өмүрүнө кол салуу болгонун билдирди. Учурда Америка Кошмо Штатында жүргөн активист Тилекмат Куренов белгисиз бирөөлөр тарабынан өз өмүрүнө кол салуу болгонун билдирди. Ал социалдык тармактардагы баракчасына окуя болгон жерден сүрөттөрдү жана видеолорду жарыялаган. Ал милицияга жумушка баратканында жол боюнда токтоп турган унаада 2 киши күтүп турганын айткан. Андан кийин алар курал менен коркутуп мени унаадан түшүрүүгө мажбурлашты деп айтты. Тилекмат Куренов социалдык түйүндөрдө да жарым сааттык эфир жүргүзүп, анда киши өлтүрүү аракетинин айрым чоо жайын билдирген. Анын айтымында кол салган эки азиат түз бөлүндөгү адамдар аны менен орусча сүйлөшкөн. Караңгы болгондуктан ал бирөөсүн гана толук көрө алган. Кол салгандар унааны аткылаган айтылууда. Алар полиция келгенге чейин качып кетишкен. Куренов кол салгандар аны ушундай жол менен уурдоого аракет кылышкан деп эсептейт. Акыркы бир нече жылда Тилекмат Куренов кыргыз бийлигинин аракеттерин сындап келген. 2021-жылы конституцияны өзгөртүүгө жана жетимтоо кенин иштетүүгө каршы чыккан. Ошол эле жылдын март айында активист кармалып камакка алынган. Сот аны бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар үчүн күнөөлүү деп таап 1,5 жылга эркинен ажыраткан. Активист эркиндикке чыккандан кийин саясий куугунтуктан улам жана кайра түрмөгө отуруу коркунучтан улам Кыргызстандан чыгып кеткен. Куренов 26 январда видео кайрылуу жасап, мындан ары бийликти сындабай турганын билдирген. Бирок 11 февралда социалдык тармактардагы эфирде ал укук коргоо органдары анын жубайын кичүү сиңдисин кармагандан кийин бийликти сындабай калганын айткан. Ал кошумчалагандай бийлик анын туугандары менен болгон мамилесин бузуу үчүн баарын жасаган. Маалымат булагы Кактус Кейджи. Марлен Маматалиев: Карыганда ата энесин кароосу калтыргандарды мурастан ажыратуу керек. Марлен Маматалиев: Карыганда ата энесин кароосу калтыргандарды мурастан ажыратуу керек. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Карыганда ата энесин кароосу калтырышса мурастан ажыратуу керек деп сунуш киргизди. Депутат ата эненин мүлкүнөн улам туугандар ортосунда чыр чатактар көп кездешерин белгилейт. Ошондуктан мыйзамдуу талап коюуну сунуштап, мурасты алчу бала улгайган ата энелерди өз камкордугуна алып, алар өлгөнгө чейин алар менен кеминде 5 жыл жашашы керектигин айтты. Чүйдө төрөттөн кийин дагы бир келин көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, 36 жаштагы келин 10 февралда Жайыл районунун аймактык ооруканасынын төрөт үйүнө түшкөн. Ал 11 февралда көз жарып, тилекке каршы анын эртеси каза болгон. Ымыркайдын абалы жакшы экендиги, ал эми келин Токтогул районунан келгени маалым болду. Маркумдун сөөгү экспертизага жөнөтүлгөн. Эске салсак, жыл башынан бери Бишкекте төрөттөн 2 келин көз жумду. Ошто банктын миллиондогон акчасы жоголгондон кийин курьер кармалган. Сот аны камакта калтырды. Ош шаарындагы банкка тиешелүү ири суммадагы акча уурдалган шектүү камакта калтырылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда шектүү Жалал Абад облусунун 1995-жылы туулган тургуну Б.нын баш коргочу кечээ 11 февралда Ош шаардык сотунда каралды. Ал 2024-жылдын 5 мартына чейин камакта болот. Буга чейин турмуш Ош шаарындагы банкка тиешелүү ири суммадагы акча уурдалганын жазган. 2024-жылдын 5 январ күнү Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө жайгашкан банктын директору арыз менен кайрылган. Арызда айтылгандай, 3 январ күнү Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө орун алган банкка акча ташуучу курьер кызматкер Жалал Абад облусунун 1995-жылы туулган тургуну Б банктын акча салуучу капчыктарын жана ичинде болгон акча каражаттары менен бирге алып, банктын Курманжан Датка көчөсүндөгү филиалына сактоо үчүн алып барган. Ал эми 5 январ күнү акча сакталуучу жайдан жогорудагы капчыктарды алып келген учурда бирка менен бекитилген капчыктын бирка номеру өзгөрүп, ичиндеги 7,500,000 рубль. Улуттук банктын учурдагы курсу боюнча 7,383,750 сом, 7,620 евро, 732,326 сом, 11,441 доллар, 1,23,168 сом белгисиз жагдайда жок экендиги билдирилген. Жогорудагы факты боюнча кылмыш
жаза кодексинин 205 бернеси уурдоо менен кылмыш иши козголуп, курьер ЭБга издөө жарыяланган. Тергөө амалдарынын алгачкы жүрүшүндө тергөө кызматы $28,000 жана 2 миллион рубль акчаны кайтарып алган. Бул акчаны аталган жаран Бишкектеги таанышына алып барып бергендиги аныкталган. Таанышына акт түзүлүп, ал акчалар кайтарылып алынды. Таанышы бул акчаларды эмнеге таштаган билбей турганын айтып, кайтарып берген деп айтылган маалыматта. Кийинчерээк шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан колго түшкөн. Шектүү 1995 жылы Аксы районунда туулган. Ош шаарындагы банктардын биринде курьер болуп иштеген. Ал 9 февралда чет өлкөдөн учуп келген убакта Бишкек шаарындагы Манасаба майданынын аймагынан кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына камсыз болгон. Маалымат булагы Турмуш Кей.